Нейфе жаңы оор реалдуулукка көнүүгө аргасыз болууда. Туура 1 жыл мурда бир нече көз ирмемдин ичиндеги жарылуудан анын көздөрү жабыркап, манжалары үзүлүп жашоосу талкаланган. Ал бир нече дипломго ээ, келечеги кең айым болчу. Азыр болсо ал жашоосу эч качан кайра мурдагыдай болбой турганына көнүп баратат. Окуя түшкө жуук болгон. Ошол учурда адамдардын колундагы миңдеген байланыш каражаттары, пейджерлер жарыла баштаган. Аларды шииттердин Хезболла тобу алып келип, өз согушкерлерине жана бул топко таандык көптөгөн жарандык институттардын өкүлдөрүнө тараткан. Нейфе Хезболла башкарган оорукананын санитардык бөлүмүндө көзөмөлдөөчү болуп иштечү. Мен ооруканадагы бардык палаталарды карачумун. Кайсы бир бөлүмдөгү бирөө жарымга керек болуп калсам, анда пейджериме жазышчу. Анан мен жакынкы телефонго барып, ага чалат элем. Окуя болоордон 20 күн мурда ага жаңы пейджер беришкен. Ошол күнү эсимде калган акыркы нерсе, пейджер токтобой чырылдай баштаганда кеңседе болчумун. Экраны өтө караңгы болчу. Телефон мына өчүп баратчудай. Ошондо катты окуш үчүн пейджерди көзүмө жакын алып келүүгө туура келди. Алгач пейджер чабуулунан 2000ден ашуун адам жараат алып, бери дегенде 11 каза болду. Арасында 11 жашар бала да бар. Бир күндөн кийин анын тажыясында дагы көбүрөөк жабдык жарыла баштаган. Мындагы тажыяга көптөгөн адамдар чогулушту. Арасында пейджер чабуулунда каза болгон баланын достору да бар болчу. Капыстан кичине жарылуунун добушун уктук. Аймактан чыгып кеткенге шашып баратып, рациялар жарылып жатканын билдик. Израилдин премьер-министри кийинчерээк чабуулдун артында Израиль турганын билдирген. Human Rights Watch уюмунун көз карашы боюнча ошол кол салуу мыйзамсыз болгон. Миңдеген аппараттар бир эле учурда жарылган бул чабуулда жашыруун жарылуучу аппараттар бутага алынуучу адамдын жанында болуп-болбогонун аныктоо мүмкүн болмок эмес. Ал эми эл аралык гуманитардык мыйзам боюнча мина тузактарды орнотууга тыюу салынат. Нейфе жаңы реалдуулукка көнүү үчүн жумушка алаксыганга аракет кылат. Ошентип ал күнүмдүк жашоомдо бир аз өз алдынча болом деп үмүт кылат. Бирок анын адилеттүүлүккө жетем деген ишеничи жок. Адам укуктарын жактаган топтордун пейджерлер чабуулу согуш кылмышына барабар деген айыптоолор боюнча BBC Израиль бийликтеринен комментарий алууга аракет кылып, эч кандай жооп ала алган жок.